Assalamu aleyküm. Жалпы жұртым аманбы. Ақтаңдайдан жалпыңан айтайын анда саламды. Елтиерде бүгінгі ечен қылым қарытқан. Айтылат сөздің ырғағын, ағылатырдым ырғағын. Алемің ақтаңдайда бұйылғы 22-ші жылында жақсы күндер көп болды сақталчу далай қылымға. Ақтаңдайдар сайрады, Алатоның ергідің ақтаңдайда балдары. Алемің елтердің атайын дастан жылы деп қойып, дастаншылар қарачы далай залқар ошол дастанда. Айтты жашы қарысы, ырдап өтті қарачы, ақтаңдайдан барысы. Алеми келе жатат қарачы, ескі жыл кетіп білінбей, жаңы жыр келе жатпай ба, жаңы жылдың астында, жалпың ошол қалқын ба, ақтаңдайдан атайы, дағы бір келді қонағым. Алеми қонақтың бүгін қарачы, қоңғырау добуш ырменен, бұның айтылат елге жомоға, қадымгің датқалардың мекенде, бір кестің ошол алайдан, тетерек менен сопы қорған жерінден, тобыл-бұлы тоқтығыл, атамдың болған мекенде, айырды сарттар ұрусу, жашағанын айталық, алеми сатылған атам тетіге кетмен төбені жер дептір, қанчалап қырғыз ел дептір, ошондой жердің балдары, бүгін жанымда болот баяғы чоң өнөрдің майрамы. Алемің өнөр жақтан бұйырса қырғызға шығар салмағы, бұл жағынан айтарын қатағанып нематты, таныштырып ырдайын, қатаған деген қарачы, қан қошойдың қадімге, қатағандың балдары, бұлардың башқа салмағы. Бұйырсаң елімден болбос арманы, білінет бүгін дарманы, амансың бұ жан досым, атай келіп бұ ерді, чақтаңдайға чақырсам, жоқ девестен қарачы, көтеріп қырғыз қомысын, қоңғырудой берді, даярдапсың добушын, емі жаңыртып өткін бұ ерді, жалпы жұрттың қонышын. Құш келіпсің бұ ерді, қырғыстың ошол қарачың, елті ердің түріндің, ақтаңдайдың залында, амандық болсын бүтін, дөйғала тоң елім барыңа. Алеми қатағанып нематым, учурда елдің қорғып қарачың құқығыны салтыны, байқап көтеріп келет моментті байырқылардың дойын арқынын. Бұйырса бүгін қуантат қырғыз жалпыңда, ан демесе чырағым, езекті саға берейін қанаң өзің құлағым. Kıştın uzun tünlerinde eske düştü balalığım menin arça jıttangan balalığım sene mi kayrılbaysın balalığım sen neni sağıntasın koşkun emi balalığım balalığım koşkun emi
менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыма элестелет, наристе жытын бузбай, менин бала бойдон калгым келет. Кыштын узун түндөрүндө эске түштү балалыгым менин жейде жыттанган балалыгым канат байлабай учуп кеттиң балалыгым балдан ширин ай кайталанды кошкун эми балалыгым балалыгым кошкун эми менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыма элестелет, наристе жытын бузбай, менин бала бойдон калгым келет, менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыма элестелет, наристе жытын бузбай, менин бала бойдон, менин бала бойдон калгым келет. Бәлли. Арбаңыздар, ала толық қалың жұрт, дағы бір жолы сіздер менен амандашалық ақтаңдай, сіздердің назарыңыздарда ақтаңдай телекөрсөтсү. Быйылкы жылы өзүңүздөргө билесиздер, ушул дастан жылы деп жарыялап, жалпы кыргыз журтчулугуна дастанчыларды, ошондой эле Актаңдайдан алтын комуз тартуулап, Актаңдай акындарды, айтыштарды берип, эл ичиндеги эчен деген залкарлардан баштап биздин эл ичинде таанылчу жаштарыбыздан бери таанытып, эл терден жалпы кыргыз журтуна жарыялап келдик. Ошолордун бири бүгүн мына улуу тоолордун койнунда жана ырымда айтып өткөндөй Айтылуу Алайдын сопу коргону, ар жагы биздин залкар төкмө улуу устатыбыз Тобул Токтогул атабыздын ата бабасы жердеген улуу өрөөндүн кулуну, кыргыздын коргогон укугун укук коргоочу, ошондой эле Алла Таала буга чоң өнөрдү берген, колуна комузду, оозуна шекер тамган ырыларды берген, өңү түстү берген, келбеттү берген дегендей. Куш келипсиз. Бүгүнкү биздин Актаңдай телекөрсөтүнө атайын чакырып, бир эле жанагы элдин укугун коргоостон Кудай берген өнөрдү эл журтка бир тартуулай кетиңиз деп чакырдык. Мына жакшынакай ыр менен баштап эл журттун черин жазып бүгүн буйруса өзгөчө шаң, өзгөчө майрам болот деп отурам. Негизи эле акыбал кандай, ал кандай дегендей. Рахмат, бара жакшы. Биринчиден мени конок катары ушул жерге өнөрлүү адамдардын катарына кошуп чакырган сиздерге, ЛТР телеканалынын жалпы жамаатына, анын ичинде сизге өзгөчө ыраазычылык билдирем. Аллага шүгүр, эл ичинде биз аман, эл аман дегендей, биз дагы ушул эл ичинде элдин укугун коргоп, кызыкчылыгын коргоп, кызмат өтөп жүрөбүз. Азыркы учурда ушул Ош шаардык адвокаттар коллегиясында адвокат болуп иштейм. Стажым 25 жыл болуп калды, адвокаттык стаж. Андан кийин 5 жыл соттук системада иштегем. Азыркы учурда ушул адвокаттура системасында укук коргоп, элдин кызматында жүрөбүз. Элдин кызматында. Жакшы. Негизинен ушул баягы эл тараза, эл сынчы дейт, элдин ичинде дагы элдин укугун тандаган ушул укук коргоочулар дагы мыкты иштерди элге жасасын, ошонун катарында өзүңүз барсыз. Эми бүгүн чакырганыбыздын негизги максаты
баягы көйдөндө жаткан, көлкүп жаткан өнөрдү элге ушул көрсөтүп, көбүрөөк ырдатып, көбүрөөк бүгүн ушул элтерден мына жаңы жылдын босогосунда турабыз. Ушул быйыл Актаңдай теле көрсөтсө, ушул көрсөтүү менен быйылкы жылды жыйынтыктайбыз. Ошол үчүн көбүрөөк ырдап бериңиз. Анда кийинки чыгармага токтололу. Рахмат. Анда мен жана Малик Аликеевдин аткаруусунда ырдалып жүргөн өмүр жөнүндө ой толгоо деген ырды ырдап берейин. Жакшы болот. Өткен күнгө күбө болдук өзүбүз, ал күндөрдү дилден болбойт өчүрүш. Ашып ташса бул өмүрдө кубаныч, аудалаш жүрөк тура өкүнүч, аудалаш жүрөк тура өкүнүч. Биз турмуштан тура сабак алдыкпы, тура тоңуп жансак тура жандыкпы. Көңүлүбүз көп нерсеге иренжип, биз жашоого жөн жай кара калдыкпы. Биз жашоого жөн жай кара калдыкпы. Билек түрүп бар кезинде күчөбүз, биздин милдет бала чака өстүрүш. Жакшы жашап ушул жалган өмүрдө, жарык бойдон өтө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтө экен жүзүбүз. Жакшы жашап ушул жалган өмүрдө, жарык бойдон өтө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтө экен жүзүбүз, жарык бойдон өтө болду жүзүбүз. Аббали, эми баягы чыгармачылык бул өзүнчө бир чоң дүйнө да. Ошол чыгармачылыктын ичинде бул Кудайдын берген шыбагасы да өзүнчөчү. Анан эми мына укук коргоодо негизинен азыр бул оңой олтоң жашоодо жашап аткан жерибиз жок да. Заманыбыз жакшы, бирок азыр аябай ушундай негизинен алганда баягы сөз кудурети кетип, адамдардан кичине ыйман качып дегендей, кээде ушундай аябай талаш тартыш жергебизде көп болгон учурда баягы адвокаттык кызмат бул кандай өзү? Негизи бул абдан эле чырлуу болсо керек деп ойлоп калам. Адвокаттарга деле жөн болбосо керек. Анан ошону менен баягы чыгармачылыкты кошо айкалышып деген негизи эле кандай акыбалыбыз? Эми албетте адвокат болуп иштөө оңой эмес. Адвокаттын кызматы бул укук коргоо жаатында эмгектенип келген адам өзү жакшы билет. Бул тергөө органы, прокуратура органы, сот органында адамдардын укугун коргоо негизи өтө татаал маселе. Эми ар түрдүү категориядагы иштер бар. Кылмыш иштери, жарандык иштери, административдик иштер дегендей. Эми бизге адвокатка негизинен эле кайрылган адамдардын баардыгы эле башына иш түшүп келген адамдар. Башына иш түшүп келген адамдардын укугун коргоого келгенде өзүңдүн тажрыйбаңды, билимиңди, мыйзамды колдонуу менен коргоп келесиң да. Анан акыры келип сот аркылуу, башка тергөө аркылуу, прокуратура аркылуу бүтөт. Ошого жараша биз эми укугун коргоого негиз түзүп беребиз. Укугу кандай мыйзам менен корголуш керек, кандай жагдайда бузулган, ошолордун баардыгын иликтеп, анан бир өзүбүз позиция кармап, анан адвокаттар ушундай жагдайларда иш алып барып коргоп келебиз да. Жакшы. Эми негизинен ошол ал эми
Албетте баягы кыйын жумуш токтогулдай ырчы бол, толубайдай сынчы бол деп бекеринен айткан эмес илгери элибизчи. Ошол бул адвокатта жөн эле жеринен адвокат болбосо керек, мындай сынчылык жагы көбүрөөк болуш керек деп ойлойм. Эми ошол ал жумуш өзүңүздүн жумушуңуз, бирок ошонун ичинде аябай бир чарчаган, чалыккан мезгилде кайсы учурларда бул кылмышты кармай каласыз? Бул эми убакыт болгон убакта кармала турган, ырдала турган убакыттар болот. Албетте бул талант ар кимге бериле бербейт. Ошол талантты берген Алла Таалага дагы чексиз шүгүрлөрдү келтирип айтып кетким келет. Бул мен негизинде музыкалык билим сабатым жок. Эми 7-8 класстардан баштап комуз кармап, анан бир аз чертип үйрөнүп, атам комуз чертчү, апам дагы таланттуу инсан эле. Ошолордон үйрөнүп, анан ушул комуз кармап ырдап калганмын. Анан мен музыкалык сабатым жок деген жагдайга байланыштуу мен алдын ала ошо музыка жаатында ушул музыкаларды чыгарган, оңондорду чыгарган авторлордон негизинен ошо элтерди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдүн алдында кечирим сурагым келет. Юридикалык жактан тактап коеюн деп. Өзүм ушундай эми талант берген талант болсо дагы бир аз мен жаңылыштык кетиришим мүмкүн. Катачылык кетирген болсом, ушул аткаруучулардан, оңчулардан, ушул ырларды чыгарган инсандардан, угуучулардан алдын ала кечирим сурап койгум келет. Жакшы болот. Эми кийинки кайсы чыгармага токтолобуз? Көбүнчө ошо репертуарыңызда кимдердин чыгармаларын көбүрөөк алып жүрөсүз? Мен репертуарымда негизинен Элмирбек Иманалиевдин ырларына көбүрөөк токтолчумун. Азыркы ырды мен ошо Элмирбектин ырына багыштайын. Элмирбектин Мунарым деген ырын аткарып берейин. Жакшы болот. Eştesem köldün kuların, estemin seni munarım. Al gündün dartı öçpögün, al gündün tağı öçpögün ay hadırda. Turamın ay hadırda estep turamın. Göngülüm sügönün ağım köljege görünüp kalıp kapıstan, görünüp kalıp kokustan ay köy saldın onarım ay köyde de saldın onarım. On altı yaşta kurağım oylunu berip kuradım. Oymoktoy yapcaş gezimde, oymoktoy bala gezimde ay oğatıp koydun munarım ay oğatıp koydun munarım. Gül dağı turgan eltirip köngülüge toy ençilip Jaljalım kaldın uzatıp, jaljalım kaldın uzatıp ay jayında dağı gelçili ay jayında dağı gelçili.
алолу бұттай жанамын айтқандан қантеп танамын жаңылбай айтқан сөзімден ай жайында дағы барамын ай сезонда эле дағы барамын жаңылбай айтқан сөзімден ай жайында дағы барамын ай жайында эле дағы барамын сезонда эле дағы барамын. Ак кайран Элмирбек канчалаган обондорду жаратып, эл журтубуздун жүрөгүн ойготуп, эми Алланын жумушу ошондой бир эрте кетип калды. Бирок ошентсе дагы өнөрү эл журтка экинчи өмүрү калды. Рахмат, ошол баягы эстеп дайыма ушул туу тутуп бир адамды кээде ушул өзүнчө көмүр тутуп адамдар өсөт эмеспи? Ансыңары сиздин дагы ошол жакшы пикир ойлоруңуз бар экен. Улана берсин ошол. Анан эми ар бир адамдын эле баягы бир эле ошол атайын өзүнүн жумушу, анан өнөрүнөн сырткары дагы бир өзүнчө өнөрлөр болот. Дагы кандай өнөрлөр бар негизи? Бул жашоодо. Кандай өнөр? Анча-мынча устачылык, анча-мынча мергенчилик кылам, аңчылыкка кызыгам. Атайын мергенчилик коомуна кирип мүчө болуп алганмын. Ошо мергенчилик менен алектенем. Мергенчилик демекчи бул эми ден соолукка пайда экен. Ал бир эле мисалы кайберендерди атуу же болбосо башка максат эмес. Негизинен тоо ташка басып, таза аба менен дем алып, анан иштен сырткары мындай көйгөйлөрдөн бир аз алыстап, тоо аралап, таза аба жутуп, өзүнчө дем алуу дагы башка. Мен чындыгында тоого бир барып айланып келсем, өзүмдүн жериме болгон башка бир жерлерге барамбы, кадимкидей эс алып, өзүмчө чыйыр алып калам. Бул дагы өзүнчө жакшы хобби экен. Албетте, албетте эң туура. Бир кезде биздин залкар инсан өзүбүз кыргыз эли сүйгөн залкар инсан ушул ырдын пири Ырыс Баягабыз айтты эле, балдар, жаратылыш менен бу баягындай камыр жумур болуп, жаратылышка бир суктанып жашабайсыңарбы дегендей. Мисалы мына өзүбүздүн эле ошол өзүңүздүн жердешиңиз кыргыздын дагы бир залкар жазуучу, кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусупалиевдин да бир ушул 80 жылдык мааракесинде айткан жайы бар. Адам болуш үчүн биринчи Алланы тааныш керек. Алланы кантип тааныйсың? Алланы тааныш үчүн сен деген ушул жаратылышка суктанып жашасаң, ким экениңди, Алла эмне жаратты, негизи эле бул жашоого эмне келдим деп, анан кийин ошол адам өзүңө бир чоң азыктарды өзүңө баягы акыл эс топтой аласың деп айтканы бул чындык да. Чынында эле ошол туура айтасыз. Абдан ушул чыгармачылыкта чыгып берет. Анан жумушка дагы баягы дагы бир башкача жаңылыктар менен иштегенге шарт түзүп берет. Эми кийинки чыгарма. Дагы ошол Элмирбектин ырына дагы бир токтолуп кетейин. Элмирбектин бир Булбулум деген ырын кимдер гана ырдабайт, өзүнүн деңгээлинде ырдап жүрүшөт. Аябай популярдуу ыр. Ошол ырды элге тартуулап берейин. Ары кешти, ары таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул улугуп келет күндө, биздирчүң алма бакты болжоп сайрап. Албактан адашып көгүм калган, аршактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганыбы, ашыгын издегени үрлү таңдан.
bulbulum ay, bulukkan kurgurum ay, bul geçte ünün basbay, buluktun nege mınçay, bulbulum ay. Жаңсайсың жаш бұлбұлы тоқты бұғын, жашода жан жоқ ей бозды бұғын, жашаймын көбестеп ал күндерді, жаштығым жаштықаң ей оқшы бұғын. Сайрашың өткенді еске салып, санар қаймал күндер четте қалып, булыққан бұлбұлдай сені жоқтоймын, бұйрықсыз үйімдің естеп алып. Бұл кеште үнің баспай, булықтың неге мынчай, бұлбұлым ай. Бұлбұлым ай, булыққан құрғырым ай, бұл кеште үнің баспай, булықтың неге мынчай, бұлбұлым ай. Bulukkan kurgurum ay. Кадырбан телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөсүнүн коногу, укук коргоочу, Алла Таала берген өнөрдү улаган, эл ичиндеги өзгөчө өнөр инсаны Немат Катаганов бүгүн биздин студиянын коногу. Өзүңүздөр баамдап, өзүңүздөр көрүп жаткандай, ушул өзүнчө Кудайт берген өнөрдү дагы улап, ушул эл журтка тартуулап, кези келгенде элдин укугун коргоо менен бирге ушул чер жазганча бул өнөрдү калтырбай өзүнүн салымын кошуп келген учуру. Балле. Эми ушул жанагы айтпадым мен бүгүн көбүрөөк ырдаталы. Себеп дегенде бүгүнкү ушул биз Актаңдай телекөрсөтүү менен 2022 жылдын Актаңдайдын ушул быйылкы соңку көрсөтүүсү. Анан буйруса, ушул көрсөтүүдөн кийин 2023 жылга кирип кетебиз. Сиздин көбүрөөк ырыңыз керек бизге. Рахмат. Мен дагы Сыймык Бейшекеевдин Кызганыч деген ырын тартуулап берейин. Кабыл алып коюңуздар. Bölümün bolup içine, közümdün batsan içine. Görgözböy alıp jürmökmün, köngülü bozuk kişige. Karanın bolup içine, karektin batsan içine. Karatbay telem özüngdü, Karaşı bulu kişige. Karatbay telem özüngdü, Karaşı bulu kişige. Karasan başka kişige, kan dolu düşüt içime. İlerisi yürük bulukunup, ebol albayım küçüme. Canaşa kalsan kiçine, caldırap diktim yüzüne. Baleket kılmasan eken, başkanın girip düşünü. Baleket kılmasan eken, başkanın girip düşünü. Bilesin oyum sanamdı, ilk birlikte güyüp canamdı.
естеп жүріп өзіңді, есчінде болып қаламбы. Қисыпыр қылдың санамды, қырғыздан сенде табамды. Сыртыңдан жүріп қызғанып, сыр қолы болып қаламбы. Сыртыңдан жүріп қызғанып, сыр қолы болып қаламбы. Kölümün bolup içine, közümdün batsan içine. Bir gözbey alıp жүрмөкмүн, көңілі bozuk kişige. Айтқанда аны айла жоқ, ашықтық оты қайда жоқ. Мені сүйегер ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жоқ. Мені сүйегер ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жоқ. Ашықтық оты қайда жоқ. Balli. Меніңше ушул көпчүлүк мен ушул өнөр дүйнөсүнө аралашып, Алланын берген шыбагасы менен канчалаган ушул калкыбызды кыдырып, анан ыр дүйнөсүнө, акындык ааламга баарына аралашып, ушул көп жүргөн мезгилде көп эле инсандар ушул мынау көтөрүп жүргөн комустарына өзгөчө маани бере бербейт. Мисалы үчүн баягы Чавандестин чавандеси бул гүлүк атынан, өнөр поздун болсо бул ар биринин аспабынан дегендей, ушу комусту дагы бир өзгөчө таптап, барктап алып келипсиз. Бул комус атайын эле же мындай магазинден сатып алып же атайлап эле ушул баягы чаптырдыңызбы, кандай бул жагын? Бул комуздун өзүнчө кичинекей кыскача тарыхы бар. Бул жакшы суроо бердиңиз. Бул комуз биздин атактуу кыргыз элине таанымал, аттын кашкасына таанымал болгон Залкар комузчу Назарбек Уралиев, Намазбек Уралиев деген Залкар комузчу байкебиз чапкан комуз. Мен учурдан пайдаланып, ошол байкеме дагы биринчиден ден соолук узун өмүр каалап коюн. Ошол буйрук, Алланын буйругу менен ошол чапкан комуз менин колума тийип калды. Бул комуздун колума тийишинин дагы кичинекей таржымалы менин бир аке досум бар. Анын атын айтпай эле коеюн, өзү теледен көрүп турган болсо жылмайып койгондор. Чоң эле кызматта иштеген аке досум ошо менин өнөрүмдү баалап ушул комузду алып берди. Ал өзүнүн максатын айтып, комуз чапкан адамды таап жакшы комуз чаптыр, анан мен сага ошол комузду белек кылайын деп айтып калганынан мен дагы аябай кубандым дагы. Анан комуз уста издеп, комуз чапкан уста издеп, буйрук экен ошол Намазбек Уралиевдин чапкан комузу менин колума тийип калды. Учурдан пайдаланып ошол аке досума чоң ыраазычылык билдирейин. Өмүрүн берсин, бакталайлуу болсун, ден соолугун берсин. Жакшы экен. Баягы жандоочу кийик аттырат дегендей, бул жөн жөрүнөн боло бербейт мындай нерсечи. Ошол ийгилик болсун. Эми мындай жакшы комуз менен талай жакшы чыгармаларды эл журтубузга жаңыртып, дайыма ушу ден соолукта жакшы күндөр насип этсин. Ошол коштогондорго да, колдогондорго да рахмат айталы. Эми мына биздин көрсөтүү дагы билинбей соңуна келип калды. Соңунда бир жакшы тилек айтып, анан бир чыгарма менен жыйынтыктап койсоңуз. Рахмат. Дагы бир жолу Элтер телеканалынын жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Алдыда келе жаткан жаңы жылыбыз кут болсун. Ошол жаңы жылда жакшы иликтерге жетишели. Эски жылыбыз кетип аткан эски жылыбыз дагы жаман жылдардан болгон жок. Канча мынча эле коогалаңдуу окуяларды эске албаганда, эми андай жамандыктардан эл журтубуз, мамлекетибиз алыс болсун. Көйгөйлүү маселелердин баардыгын ынтымакчылык менен, арашкерлик менен, калыстык менен, адилеттүүлүк менен чечүүгө жетишели. Элибиз тынч болсун, журтубуз аман болсун, токчулук болсун. Ар дайым ушундай ыр күлкүлөрдүн үстүндө жүрө берели, бири-бирибизге шаң тартып алайлы, күлкү тартып алайлы, аманчылыкта жүрө берели. Эски жылдан жаңы жылга аман болойлу. Андан ары дагы эсе желектер боло берсин, жакшылыктардын үстүндө жүрө берели деген тилекти айткым келет. Жакшы болот. Анда сизден. Мен жана
Кенже Көбөкованын аткаруусунда Замирбек Үсөнбаевдин сөзүнө жазылган «Кечир» деген ырын тартуулап коеюн. Кабагыңды гүлгө теңеймин жаздагы, каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн, өмүрүмдөн сен экенсиң актаңы. Баягыңдай гүл чыгайра, бажырайып жүрчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Көп солулар көрүнсө да көзүмө, көңүл толуп билдирбедим ай өзүңө. Тартуу болуп дайым бирге жүрсүн деп, тагдыр сени энчелептир өзүмө. Баягыңдай гүл чыгайра, бажырайып жүрчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Кабыл албай кээде айткан сөзүңдү, канча жолу капа кылдым ай өзүңдү. Кечир жаным, суранарым кечирсең, эгер чындап сүйөр болсоң өзүмдү. Баягыңдай гүл чыгайра, бажырайып жүрчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Gülçü kayra, жүрчү кайра. Балли. Бүгүн биздин Актаңдай телекөрсөсүнүн коногу укук коргоочу, Алла Таала берген өнөр ээси Немат Катаганов болду. Чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Кадырман телекөрөрмандар, алдыда кирип келе жаткан биздин ушул жаңы жылыбыз жалпы элге кут болсун. Актаңдай телекөрсөсү быйылкы ушул көрсөтүүлөрүн 2022 жылдын көрсөтүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайт. 2023 жылда биз алдыбызга абдан чоң максаттарды койгонбуз буйруса, ал максаттарга дайыма чогуу сиздер менен бирге жетебиз. ЛТР телеканалынан алыстабаңыздар. Актаңдай телекөрсөсү ушуну менен соңуна чыкты. Аман туруңуздар.